Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Muhammedin Mustafa sallallahu ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı görerman bir tuğandarım, Allahu subhanahu teala mına bizden tutup atkan orozalarımızda kabul kılıp, uşul күнгө чейинки кылган дуаларыбызды, тилектерибизди Аллахым берген болсун. Энди мына орозонун акыркы 10 күндүгүндө турабыз. Эң баалуу жайында турабыз. Кудум деңиз өзүнүн эң төрүсүнө, каарына асыл берметтерин жашыргандай, Рамазан дагы эң акырына 10 күндүгүндө өзүнүн асыл берметтен кымбат болгон кадырлуу түндү жашырган. Allahu subhanahu wa ta'aladan tilek kılamın, жалпыбызды жараткан Аллахым ушул кадыр түнгө туш кылган болсун. Эми көбү кетип азы калды. Кудайым буйруса, ушул акыркы 10 күндүктү өтө бир олжо билип, мына ошонун кадырына жетип, көптөгөн жакшы амалдарды Аллах Тааладан сурап калалык. Ошону аткаруусуну бизге Аллахым жардам берген болсун. Эми урматтуу туугандар, Аллаху субханаху ва таала бенделерди өзүнө ыйман келтирүүгө чакырды да, баардыгыбыз ыйман келтирдик. Шахадат калимасын айттык, күбөлүк келмесин айттык. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деген келимени айттык. Бұл бір ант маанисиндеги күбөлүк келтирүү. Мен чын жүрөктөн күбөлүк беремин, сыйынууга татыктуу бир гана Аллах Таала деп. Жана чын жүрөктөн күбөлүк беремин, Мухаммад анын кулу жана элчиси деп өзүбүздү Кудайга кул кылып тапшырдык, жана анын сүйүктүү пайгамбарына үммөт кылып белгиледик өзүбүздү. Демек, Allahu subhanahu wa ta'alaga biz ant siyaqtı göğülük bergenimizden keyin, men işendim, iman keltirdim degenden keyin, Allah Taala dünya ahirette meni bardık tarmaktуу maselelerimdi teylөөчү экен деп таасирленгенибизден кийин, бактылуу да, бактысыз да кыла алат деп ишенгенибизден кийин, dünya ahirette bizge emne kerek bolso ошонун баардыгыны камкору деп ишенгенден кийин, ырыскы маселеси болобу бардык маселеде биз жараткандан таасирленет экенбиз. Аллах Таалам ошол шахадат калимасыны айтканыбыздан кийин биз Аллах Тааланы жалгыз деп билгенден кийин, эми Аллах субханаху ва таала сынайт экен сиз менен бизди. Кана бул жүрөгү менен, чын жүрөгү менен мени эми Аллах субханаху ва таала сыйынууга татыктуу деп кабыл алды, жүрөгүнө кабыл алды. Эми ошол жүрөктө менен башка дагы бирөө бар бекен, жок бекен, мага шерик болгон деп Аллах субханаху ва таала жүрөгүбүздү текшерип, сиз менен бизди сынап көрөт экен да. Мүмкүн Аллах Тааланы жакшы көрөмүн деп, анткени мени дүйнө акыретте бактылуу кылат, бактысыздыктан куткарат, dünya ahirette meni kamsız kılat, ırıskı menen jana başka adamdın can dünyasına, jana denesine jagımdуу nerseler menen kamsız kılat dep işengenibizden keyin, jaman kırsık bali apatlardan, jagımsız nerselerden saktayt, aman kılat dep толук işengenibizden keyin, эми анын жүрөгүндө мен жашаймынбы же мен менен кошо дагы башка бирөө жашайбы деп Аллах Таалам бизди текшерет экен. Эң биринчи биздин өзүбүздүн den soğuluğumuzdu, dene müçölörümüzdü tekşeret eken. Kebir adamlar özünün dene müçösünü abdan tankılat. Күндө күзгүнү карайт. Мына спортсмен жигиттерди карасак, абдан машыккандан кийин өздөрүн карайт дегендей. Бул Аллах Таалам дене мүчөнүн сулуу кооз кылып жараткандан кийин, ушунун сулуулугу да жүрөккө кирип кетет экен да, денебизде дагы. Демек, ошол дене мүчөлөрүбүздү дагы ошончолук жакшы көргөндөн кийин Кудай Таала үчүн жумшайлау экен, иштете алабы экен, кана жүгүнүп көрчү, рүкү кылчы, мен үчүн тик турчу,
Кана мен үчүн табынып сажда кылчы деп Аллах субхана тағала ушул денебизди иштетип берет экен. Эгер биз бул денелерибизди Аллах Тааладан аяган болсок, анда жүрөгүбүздө Аллах эмес денелерибизге болгон махаббат жашаары анык болот экен. Дагы Аллах Таалам сиз менен бизге берген жакшылыктарын эртең кыямат күндө сен ушуга татыктуу болбодуң, шүгүр кылбадың, мени жалган эле тил учуңда эле шахадат келмесин келтирип койгон экенсиң, тил учунда эле эгерде жүрөгүңдө мен болгондо мен айтканды кылат элең, кыямга тур, руку кыл, сажда кыл дегенде, намаз оку дегенде намаз окуйт элең деп денебизди сынайт экен. Андан сырткары биз ушул денебизди кооздоп, көрктөп, ага жумшала турган дагы бир жакшы көргөн нерселерибиз бар. Напсибиз жактырган нерсе бар. Бул байлык. Байлык. Ушул байлыкты дагы Аллах субхана ва таала берген байлыкты кана жүрөгүндө мен бармынбы же ошол байлыкка болгон махаббат барбы? Эки махаббат бир жүрөктө болбойт да. Деп Аллах субхана ва таала бизге зекет жана фитир садака жана курбандык союш жана ушур маселелерини бизге жүктөдү. Ушинтип жүктөдү. Андан сырткары биз тамак ашты да жакшы көрөбүз абдан. Күндөгө бай болобу, кедей болобу, падыша болобу, жөнөкөй калк болобу, жеген ичкенди жакшы көрөт да. Эми ошол тамакка болгон махаббатыбыз жүрөктү ээлеп алган, ээлеп албагандыгын текшерип дагы Кудай Таалам Рамазан айында бизди бир ачкачылык менен сынайт экен да, урматтуу бир тууган. Ошондуктан биз шахадат калимасын айтып, ант катары ушул Аллах Тааланын жалгыздыгын моюндап, ага өзүбүз кул деп жарыялаганыбыздан кийин Аллах Тааланын сыноолорунан биз таза өтүшүбүз үчүн айткан буйруктарын аткарыш керек. Руку кыл, сажда кыл деп намаз оку десе намаз окуш керек экен. Өзүбүздүн адал пешенебиз менен тапкан, эмгек менен тапкан мал мүлкүбүздөн, байлыгыбыздан Кудай Тааланын өкмүн аткарып, нормага жеткен болсо, бир кандайдыр бир көлөм бар, өлчөм бар шариятта белгиленген зекет боюнча. Ошол өлчөмгө жеткенде зекетти берүү, орозо туткандан кийин фитир садаканы берүү, жана курбан айттарда курбандык союу, ошондой эле дыйкандар ушур маселеси, ондон бирин берүү эккен эгиндеринен. Мына ошолорду Аллах субхана таала текшерип бизге жүктөгөн. Кана байлык жүрөгүнө кирип алганбы, же жүрөгүндө мен эле бармынбы деп Аллах таалам жүрөгүбүздү бир текшерет экен. Мына үчүнчүсү болсо, орозо болсо, биз кандай абалда болбосун, кырдаалда болбосун, Рамазан айында ушул Аллах Тааланын үчүнчү сыноосу болгон Аллах Тааланын сүйүүсүнүн жүрөгүбүздө бар экендигини далилдеш үчүн орозо кармоого милдеттүү экенбиз. Анткени биз 11 ай тамакты жеп иче берип, тамакты жакшы көрүп калдык. Мына буга далил бүгүнкү күндө тамактын түрдүүсүн жеш үчүн түрдүү түркүн кафелерди, ресторандарды издеп калабыз. Кайсыл жерде жакшы тамак жасайт экен деп. Демек, тамак дагы жүрөгүбүзгө махаббаты кирип кеткен. Мына ошондой махаббат кирип жүрөктү ээлеп алдыбы, же жүрөгүндө дагы деле мен кожоюнмунбу деген бир сыноо катарында Аллах субхана таала бизди Рамазан айы менен текшерет экен, сынайт экен. Мына ошол убакта бир ай жакшы орозо кармап, сыноодон өтүп бере турган болсок, Аллах субхана таала периштелерге мактайт экен. Карагыла, мен үчүн жеген ичкендерин таштады, ачка калды, тыйган нерселерден тыйылды. Эми мунун сыйлыгын мен үчүн аткаргандан кийин өзүм беремен деп Аллах субхана таала орозону ас-саумули ва ана адзибихи деп айтты. Энди урматтуу жамаат, зекеттин ушул орозонун акыркы 10 күндөрүндө турабыз. Биз шашылып аткаратган дагы бир маанилүү иштерибиз бар. Бүгүн буйруса ошол жөнүндө мен сиздерге бир аз маек куруп берем иншалла, Кудайым буйруса. Бул зекет деген сөз негизи тазалоо деген сөз.
insandын жүрөгүнү тазалоо менен биргеликте сиз менен биздин тапкан дөөлөтүбүздү, байлыгыбызды Кудай Таала бир көлөмдө бизге берүүбүздү талап кылган, байлыгыбыздан өзүнүн ыраазылыгы үчүн кедей кембагалдарга, бейбечараларга мына ошол нерсени берүү менен мал мүлкүбүздү дагы тазалайт экенбиз да. Ушул байлыкты абдан каттык жакшы көрүп, жүрөгүбүздү дайым ушул байлык башка маселелерге караганда көбүрөөк курчап, байлык болбосо тамак жок, жакшы жеш жок, байлык болбосо жакшы кийиниш жок, байлык болбосо дүйнөдө кенен кесир жүрүш жок, байлык болбосо тегерегинде дос жарларыңды көп топтой албайсың. Ушул андан сырткары бул байлык бизди баягы бул дүйнөдө абдан жабышып, тырышып, өлбөй тургандай болуп жашоого үндөйт экен. Экинчиси болсо ошол өлүмдү жактырбайт экен. Өлүм десе өлүмдөн коркот экен, өлүмдөн качып калат экен да. Бул өлүм чынында өтө бир жакшы амал. Аллах субханаху таалага сиз менен бизди бир аз убакытта жеткирип кобуштура турган, жолугуштура турган бир амал да. Момун мусулмандар үчүн өтө бир канчадан бери, көптөн бери күткөн бир конок сыяктуу болуп саналат момун мусулмандар үчүн. Мына ошондой Аллах менен биздин ортобузду байлап бере турган өлүмдөн дагы жанагындай жийиркенип, же болбосо жаман көрүп, жактырбай качып калат экенбиз. Мына ошол учурда Аллах субханаху таала бизди ушундай жаман мүнөздөрдөн, жаман нерселерден бизди тазалаш үчүн, жүрөгүбүздү да тазалаш үчүн, жүрөгүбүздү эмнеден тазалайт? Биринчиден биз байлыкты абдан көп чогулта бергенибизден кийин бизде сараңдык пайда болот экен. Сараңдык пайда болот. Ошол сараңдыкты биз жеңиш кыйын болот. Ошол сараңдыкты жоюш үчүн Аллах субханаху таала жүрөктү ошол сараңдыктан, бакылдыктан тазалаш үчүн зекетти бизге буйруду. Аллах субханаху тааланын өкүмүн аткаруу менен бизде ошол жүрөгүбүздө ошол сараңдык, ошол бакылдык күндөн күнгө арыланып, тазаланып, жүрөктөрүбүз аруланып калат экен. Анткени бул сараңдык, бакылдык инсанды кыйратып, дозокко тыгуучу сыпаттардын бири болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадис шарифте 3 инсанды кыйратып дозокко тыга турган нерсе бар дейт. Сараңдык, жана напсиге азгырлоо, жана инсан өзүнө өзү таң калуусу. Ой, мен андай адам экен, ой, мен мындай адам экен, кыйын экенмин деп өзүнө ашыкча баа берүү. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху таала мындай деген: "Ва ма юqa шухха нафсихи фа улайка хумул муфлихун." Кимде ким нәпсисинин өзүндөгү сараңдыкты, бакылдыкты, ичтарлыкты кетирген болсо, мына ошол адам дүйнөдө да, акыретте да бактылуу инсан деп Кудай Таалам Кур'анда кабар берген. Үчүнчүсү, биз ушул зекет беребизби, садака беребизби? Бизге берилген неаматтардын шүкүрү катарында бааланат экен, урматтуу жамаат. Аллах субханаху таала сиз менен бизге көп нерселерди берди да. Мисалы үчүн мынеке өзүбүздүн берген мүчөлөрүбүзгө, ден соолугубузга, жашап турган өмүрүбүзгө шүкүр кылып, күнүнө 5 маал намаз окуйбуз. Бул денеге жүктөлгөн ибадат менен ошол денебиздин шүкүрү болот экен да. Шүкүр кылбасак, Аллах субханаху таала алып коет экен өзүнүн неаматынычы. Экинчиси, бизге берген байлык. Ошол байлыкты дагы Кудай Таала бизге жүктөгөн өкүмдөрүн аткарып, зекет болобу, садака болобу, же болбосо курбандык болобу, же болбосо ушур болобу, ушул маселелерди биз кайдыгер карабастан өз кезегинде шарият көрсөткөн көлөмдө биз ажыратып бере турган болсок байлыгыбыздан, анда бизге берилген байлыкка шүгүр кылган болот экенбиз. Бул адамдардын эң төмөн даражадагы инсан деп саналат.
кедейдин акыбалын көрүп, анын рызкысын тарлыгын көрүп, муктаждыгын сезип туюп отуруп, ошол адамга бир аз жоомарттык кылып, берилген байлыгынан Кудай Таалага шүкүр кылган абалда ошол муктаж кедейге байлыгынан бере албаса, анын муктаждыгыны зекет аркылуу же ушуру аркылуу бере албаса, ошол адам эң төмөн, эң пас адам дейт да. Бул дүйнөдө адамдардын даражасынын төмөнү ошол бир момун, бир тууган мусулман муктаж болуп кыйналып турган кезде ошого бир жардам колун узатпаса, эң төмөн инсан деп айтылат. Ошондуктан пайгамбар салам кызыктырып көптөгөн хадистерде айткан. Tasaddaqu walau bi tamratin fa innaha tasuddu min al-ja'i wa tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Бул хадис шарифте ушундай деп айтылат: силер бир курма менен болсо дагы садака бериңиздер. Анткени бир курмадагы бир ач инсандын ачтыгын тосот. Өзүңөрдүн катаңарды өчүрөт. Суу отту өчүрө алгандай. Дагы бир хадисте келет: Ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyibatin. Силер өзүңөрдү дозок отунан жарты курма менен болсо дагы сактап калгыла, куткарып калгыла. Эгер силер ошондой курма таап бирөөгө садака кылайын деп курма да таппай калсаңар, анда бир жакшы сөз сүйлөп, адамга жагымдуу бир сөз сүйлөп, ошол сөздү болсо дагы садака кылгыла, жылмайып болсо да деди. Кайсы бир бенде мусулман адам садака кылса, өзүнүн таза адал кесибинен. Анткени Алла Таалам жалаң гана ошол таза адал малды гана кабыл кылат да. Ошол себептен адал кесиптен деп айтылды. Сөзсүз Аллах субхана таала ошол Кудай үчүн берген, адал кесибинен тапкан Кудай үчүн берген садакасыны Кудай Таалам тарбиялатып өстүрүп коет дейт. Бир хурма берген болсоңуз, кыямат күндө Аллах субхана таала кыяматка чейин ошол хурманы чоңойтуп өстүрүп отуруп, Ухуд тоосундай кылып коет дейт. Бир даана хурманы Кудай Таалам Ухуд тоосундай кылып коет дейт. Ошон үчүн айтат го, хурмадай болсо дагы садакаң Алла разылыгы үчүн болгон болсо, Кудай Таалам сага Ухуд тоосундай сооп берет деп айтылган хадистер абдан көп. Мына ошону өңү ушундай экен да. Алла Таалам ошол садаканы, бир хурманы Кудай Таалам кыямат күнгө чейин аны чоңойтот экен. Кудум жанагы бир төө өзүнүн тайлагыны өзүнө окшош чоң кылып чоңойткондой, Аллах субхана ва таала жанагы берилген бир даана курманы дагы эмне кылат экен? Тарбиялап отуруп, Аллах субхана таала Ухуд тоосундай кылып, эртең кыямат күндө сооп жана күнөөлөр таразага түшкөн кезде, сиз кыжалат болуп турган кезде, мен соом аз болуп калды, күнөөмдү карачы, тоодой болуп, менин күнөөм басылып калды, мен дозокко түшөт экенмин да деген убакытта сиз жанагы ыхлас менен берген бир хурмаңыз Ухуд тоосундай келип, сооп таразаңызга түшөт экен. Ухуд тоосу эң салмактуу тоо. Канча тоолордун баардыгын бириктирип, Ухуд тоосуну бир таразага коюп тартса, Ухуд тоосун басып кете албайт дейт. Эмнеге десе, Ухуд тоодо шейиттердин каны бар дейт. Шейиттердин каны бар. Исламдагы эң оор окуя ошол Ухуд тоосунда өткөн да. Пайгамбар салам айтат: Ухуд тоосу бизди жакшы көрөт, биз да Ухуд тоону жакшы көрөбүз дейт. Бүткүл бардык ааламдын жаралышына себепчи болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын махабаты дагы абдан салмактуу болот. Ошондой салмак, ошондой махабатты өз ичинде кармап турган Ухуд тоосунун салмагы дагы абдан оор болот экен, урматтуу жамаат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисте айтат: Ас-садакату тасудду саб'ина баба минаш-шар. Садака жамандыктардын 70 эшигини жаап салат, тосуп салат дейт. Дагы бир хадисте айтат: Ас-садакату сир тутфиу гадабар-рахман азза ва жал. Жашыруун берилген садака жараткан Аллах Тааланын сизге болгон ачуусуну өчүрүп салат дейт. Алла Таалам ушундай ачууланып,
дүйнөдө же болбосо акыретте бир сизди жазаламакчы болуп турган кезде ошол сиздин жашыруун садакаңыздын берекетинен эмне болот экен? Аллах субхана таала сизди ошол күнөөлөрүңүздү кечирип, ачуусун сизге салбайт экен да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Орозо бүткөндөн кийин 6 күндү качан tutsa болот деп рахмат дейт. Кечиресиздер, менин көзүм бир аз ооругандыктан көрө албай калдым. Ушундай болду керек суроонун немеси. Туура суроо Рамазан айында Рамазан айынан кийин айт намазды окугандан кийин эле 6 күн орозосу бар. Кимде ким ушул 6 күн орозосун кармаса, Рамазан айдагы орозолор ар бири 10 күндөн эсептелип отуруп, 30-у 10 күндөн эсептелгенде 300 болсо, ал эми 6 күн Шавал айындагы орозо кошулуп 60 күн болот дагы 360 күн болот. Кимде ким ушул айттан кийин 6 күн Шавал орозосун кармаса, 1 жылдык орозону кармаган болот деген бир жакшы кабарлар бар. Мына ошол кабарлардын негизинде көп адамдар Шавал айынын орозосун кармайт. Бул мустахаб амал, бул жүктөлгөн эмес бизге. Шарият милдет болуп жүктөлгөн эмес. Ошондуктан биз Шавал айында ошол 6 күндү ыктыярдуу түрдө кармайбыз. Имам Абу Ханифа рахматуллахи ушул жөнүндө айтат. Ошол Шавал айындагы тутула турган 6 күндүктү ошол апталарга бөлүп койсун дейт. Биринчи аптада 2 күнүнө, экинчи аптада 2 күнүнө, үчүнчү аптада 3 күнүнө. Анткени ошол Шавал айындагы бардык апталар орозодон насибдар болуп калсын, үлүшкө ээ болуп калсын деп Имам Абу Ханифа рахматуллахи ошондой деген экен. Имам Шафи рахматуллахи болсо туташ удалаш кармаганы жакшы деп айткан, урматтуу жамаат. Эми Аятал Курсүнү айтса, жанында 2 периште кайтарып жүрүшөт дейт го. Эгер адам жаман сүйлөп же сөгүнүп койсо, ал периштелер кетип калабы? Аллах разы болсун. Ооба. Аллах субхана таала Аятал Курсүнү түшүргөндө 70 000 периште алып түшкөн. Аятал Курсүнүн тафсиринде келет. Ошол Аятал Курсүнү алып түшкөндөн кийин кайра булар көтөрүлүп асманга чыкканда, асман эшиктери жабылып, Аятал Курсүнү алып түшкөн периштелерди киргизбей коет. Сурайт: "Биз асман периштелерибиз, биз асманга кайтышыбыз керек" дегенде, "Жок" деди. "Силерге рухсат жок" деди. Периштелер сурады: "О Аллах, эмне үчүн бизди кайра асманга киргизбедиң, бизди жерде калтырдың" дейт. Десе айтат: "Силер менин ушул аятымды алып түштүңөр. Ушул аятымды ким окуп жүрсө, же болбосо жазып алып, өзү менен алып жүрсө, ошолорду силер кайтарасыңар, коруйсуңар" деген тафсирлерде Имам Багави рахимахуллах, Имам Сиюти рахматуллахидин Дурул Мансур деген тафсирлеринде ушундай жогорудагыдай баяндайт. Андан сырткары Аятал Курсүнү окугандан кийин албетте үйүнү Аллах субхана таала ушундай бир корук пайда кылып коет экен. Аллах субхана таала бүт жаман нерседен коруйт экен. Илгери чөлдө жүргөндө көп адамдар, улуг заттар, каракчылар, уурулар ушул кербенибизге тийбесин деп, ошол кербен жаткан жерди сызып туруп, тегеректеп, Аятал Курсүнү окуп туруп, 3 жолу окуп жатат эле. Кимде ким 1 жолу окуса, өзүнө периштелер коруп чыгат. 2 жолу окуган болсо, үйүнү, бала чакасын, ким жаткан болсо ошолордун баарын коруйт дейт. 3 жолу окуган болсо, бүт ошол жердеги айылды периштелер кайтарат деген сөз бар. Бирок сөгүнүү, жаман сөз, уят сөздөрдү алганда, албетте сиздин жаныңызда периштелер сизден качып кетет. Анткени ошол ооздон чыккан сөздүн
күнөөлүгүнөн ушундай сассык болот экен дагы, периштелер таза ыйык болгондугу үчүн андай сассык нерсе жерде боло албайт экен. Ошон үчүн дааратканага кирип атканда ошол периштелер калып калат деп айтат да. Ошол себептен ыплас жаман жерге кирбегендиктен. Оозубуздан чыккан сөз менен аркабыздан, алдыбыздан чыккан нажас экөөнүн айырмачылыгы жок деп айтылат шариятыбызда. Ошондуктан оозуңду булгаба деген мааниси ошол. Оозуңа жаман сөздөрдү алба, сөгүнбө. Эгер сен бирөөнүн энесин сөккөн болсоң, сен да энең сөгүлөт дейт да. Бул жаза катарында сөгүлөт экен да. Ошондуктан өзүңдүн энеңди аясаң, бирөөнүн энесин сөкпө. Ассаламу алейкум устаз. Мен орозо кармап жатып, дене табым көтөрүлүп, чыдай албай, эртеси күнү 2 күн оозумду ачып алдым. Сакайгандан соң кайра улантып кармап жатам. Ошол 2 күн үчүн 60 күн кармап беремби? Түшүндүрүп бериңизчи, рахмат. Сиз оору себептен кан басымыңыз же болбосо кандайдыр бир дене басымыңыз, ооруңуз күчөйгөндүктөн сиз оозуңузду ачып алдыңыз. Орозоңду тутуп аткан жерден деле ачып алган болсоңуз, сиздин ал орозоңуз үчүн ачкан күндө дагы, эртеси ошол оорулуу себептен ниет кылбай тутпай койгон күнүңүзгө дагы эч кандай 60 күн тутпайсыз. Эртең орозо чыккандан кийин ден соолугуңуз жарактуу болгон абалда ошол 2 күнүңүздү гана ошол 2 күндүн ордуна тутуп бересиз. Мына ошону менен сиздин орозоңуз бүтөлөт иншалла. Кудайым буйруса. Колдон келишинче алымдар айтат, Ибн Масуд разияллаху анхудан деп айтылат бул кабарды. Рамазан айында кандайдыр бир себепсиз орозо кармабай коюу, кийин ошол орозо кармабай койгон күндүн казасыны өмүр бою тутса дагы ошол күндө каза кылбастан туткан орозонун сообуна жетпейт деп айтылган да. Ошол себептен себепсиз орозону ачууга же болбосо кармабай коюуга бир эртең бир эбегейсиз чоң соопторду жоготууну көрсөтөт экен, урматтуу жамаат. Ошондуктан азыр орозонун ар бир күнүнү өзүңүздөрдүн жаныңыздай, көзүңүздөрдүн карегиндей көрүп карманыңыздар иншалла. Эгерде мечиттин ичинен акча таап алса, эси чыкпаса, акчаны алса болобу дейсиз. Мындай кыласыз. Сиз мечиттин ичинде акча тапкан болсоңуз, ошол мечиттеги иштеп аткан мечиттин жумушчуларына, имамдарына, же болбосо азанчыларына, же мутаваллисине алып барып, ушуну мечиттен таап алдым деп берип койсоңуздар, мүмкүн ошол жоготкон адам келип мечиттегилерден сурайт. Мечиттегилер айтып коет, эми ал жерде приемныйлар бар, кабылдамалар бар. Ошол кабылдамаларга деле берип койсо, мечиттеги имамдар деле намаздарда эскертүү бериши мүмкүн. Ким акча жоготту, же болбосо ким эмне буюм жоготту, биздин кабылдамабызда бар, алып кетиңиздер деп жарыя салып коет да. Биздин имамдарыбыз эч андай кылбайт, дайыма эле ошондой мамиле жасашат. Ошол себептен иншалла ошондой мамиле кылганыңыз жакшы. Аны сиз алып алып, өзүңүздүн мүлкүңүз кылып алганыңыз жашыруун уурдап алганга окшош эле болуп калат. Анткени сиз аны көчөдөн таап алган жоксуз. Көчөдөн таап алганыңызда деле биздин мазхабта 1 жылга чейин аманат катарында кармасын. Кокус ээси табылып калса, жоготкон нерсесини сыпаттап, баяндап берсе, далилдеп берсе, буюму ошонук экендигини, анан кийин берсин дейт да. Мисалы, эмне жоготтуң десе, мен паландай нерсе жоготтум. Кандай эле дейт, көлөмү кандай эле, же килограммы кандай эле, же өңүтүсү кандай эле деп мисалы сурап, тактап, анан кийин ээсине тапшырат да. Жөн эле жоготтум десе берип койбойт. Ошондой жагдай менен мечиттерге иштеп аткан жумушчуларга тапшырып койгонуңуз туура болот, бир тууганым. Урматтуу жамаат,
ушул баяныбызда, маектерибизде дагы бир жакшы бир кабарлар бар. Умар ибн Абдул-Азиз радиаллаху анху айтат: Ас-салату тублигука нисфат тарик, вас-сауму юблигука бабал малик, вас-садакату тудхилука алейхи. Кандай жакшы сөз, укмуш сөз. Намазыңыз сизди жаратканга алып бара турган жолдун жарымына чейин эле алып бара алат. Жараткан ааламдардын падышасынын эшигине калган жарымына орозоңуз сизди жеткизет. Ал эми ошол эшиктен сизди садакаңыз, зекетиңиз киргизет деп айтылыптыр. Кандай көркөм кооз сөз. Бири-бирине ушундай байланган, бири-бирин улаган жана толуктаган сөздөр. Ошондуктан намаз менен эле мен бейишке киремен деп калган амалдар таштап койгонго мүмкүн эмес экен. Орозо менен да чектелип койгонго болбойт экен. Демек бардык амалдар ушинтип бири-бирин улап отуруп Аллахка жеткизе турган амалдар экен, урматтуу жамаат. Караңыз, жакшы сөз. Намаз сизди жолдун жарымын алып барса, орозо сизди жараткандын эшигине алып барат экен. Ал эми садакаңыз жана зекетиңиз ошол эшиктен сизди киргизет экен. Хоп. Садака жамандыктын 70 эшигини сизден жаап салат дейт. Жана жашыруун берилген садака ачык эл көзүнө көрсөтүп берген садакадан 70 эсе жогору турат даражасы дейт. Жана ошол жашыруун берилген садакаңыз инсандан, тирүү инсандан 70 шайтанды айдап, 70 шайтандан коруйт дейт. Bir минутада шайтан 70.000 пикир салып коет экен да. Демек 70 шайтан тегеректеп алып, сизге 1 минуттун ичинде миңден пикирлерди берип салат экен да. Мына ошондой сизди азгырган, сизди ойногон шайтандардан ошол жашыруун садакаңыз коруйт экен, урматтуу жамаат. Ибн Масуд разияллаху анху мындай дейт: Инна ражулан абидаллаха 70 санатан. Bir киши Кудай Таалага 70 жыл ибадат кылды дейт. Сумма асаба фахишатан фаухбита амалуху. Кийин бир кандайдыр күнөө иш жасап коюп, ошол 70 жыл мээнет эмгек менен кылган амалы жок болуп кетти, күйүп кетти дейт. 70 жыл деген сөз тилге оңой болгон менен жашаш, 70 жыл ибадат менен жашаш аябай кыйын. Ошондой ибадатты бир жаман иш менен жок кылып алды дейт. Бир күнөө иш кылып алып, кыжаалат болуп, шундай бара жатса, бир мискинди көрөт дагы. Ошол мискинге койнунан бир токоч алып садака берет. Кой энди мен амалымды бардыгын жок кылдым. Эми мына ушул амалымдан үмүт кыламын деп койнунан бир токочту алды дагы жанагы жардыга жесирге берди. Аллах субхана ва таала ошол кишинин кылган бир токочунан разы болуп, фагафараллаху лаху замбаху ва радда алейхи амала 70 сана, күнөөсүн кечирип, аны сүйүндүрүш үчүн 70 жылдык баягы күйүп кеткен, өчүп кеткен амалыны кайра тапшырды. Мына урматтуу бир тууган, ушул сөздөн абдан мындай бир жыйынтык чыгарсак болот экен. Амалдарыбыз сакталуусу биздин берген садакаларыбыздын берекетинен болот экен да. Бул тууралда бир окуя келет. Амалдар өздөрүнчө туруп алып жарышат экен. Намаз айтат экен, мен абзелмин, мен артыкмын дейт экен. Ороз айтат экен, мен артыкмын дейт экен. Ошентип отуруп амалдар талашат экен, ажыда айтат экен, мен артыкмын дейт экен да. Десе садака келеткен дагы, ой, тынчтангыла, баарыңардан мен артыкмын дейт экен. Десе сурайт экен далилин, эмнеге дейт. Десе айтат: мына кимде ким жуманы каза кылса, атайлап таштаса, жарым алтын берсин дейт. 3 жуманы калтырса, 1 алтын берсин деген хадистер бар. Булардын бардыгы садака. Ошондой эле мына орозо тутканда, орозо сен мактанып атасың, мен абзелмин деп. Эртең фитир садака берилбесе, сен дагы бендеден өйдөгө көтөрүлбөй турасың дейт. Желкесинен өйдө көтөрүлбөй турасың дейт. Канатсыз куштай болуп дейт.
Качан сенин фитр садакаң берилсе, сенде эки канат пайда болуп, анан сен асманга карай учасың дейт. Ошондой эле хажда дагы мисалы үчүн курбандык союлат. Бул дагы хажыны толуктай турган амалдардын бири, важип амалдардын бири. Мисалы, же болбосо хажда бир тыюу салынган иштерди жасап койсо, мисалы, койсой дейт, мисалы. Демек, ажыны дагы ошол садака менен жамайт экен да. Мына бардыңардын тешигиңер, кемчилигиңер мен менен бүтөлөт. Бардыңар мен менен кабыл болосуңар. Афдалул хаджи ал-аджу ва-саджу деген хадис шариф бар. Эң жакшы хаж талбияны бийик-бийик айтып, жана көп-көп хайр ихсан садакаларды бериш, тамак таркатыш деп айтылган. Демек, садака бардык эшикте, бардык амалда садака ошол амалдардын кабыл болуусун камсыз кылат экен. Эгер сиз бир жакшы иш кылган болсоңуз, аркасынан садака кылыңыз. Ошол жакшы ишиңиз Кудай Тааланын алдында токтоосуз кабыл болуш үчүн. Амалдардын кабыл болушуна өтө бекем шарт түзөт экен садака. Саламатсызбы? Эркек кишинин шымы томуктан өйдө болуш керекпи же ылдый болуш керекпи? Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям шым жөнүндө хадистерде айткан. Шым эркек кишиники ошол томук барабар болсо да болот, томуктан өйдө болсо да болот. Бирок жерге сүйрөп жүрүшүнү жактырган эмес. Ал баякы мушрик, кафырлар, текебирлердин пейили деп биздин аалымдар ошол хадистин негизинде макрух деп белгилеген, урматтуу бир тууганым. Лукман Хаким өзүнүн баласына мындай дейт: "Иза ахтата хатиатан фa'ti садаката." Эй балам, бир ката иш жасап койсоң, ката кетирсең, сөзсүз садака бергин, ошол катаң жоюлуп кетсин дейт. Катаңды жоюп салышың керек. Яхья ибн Муаз разияллаху анху айтат: "Ма а'рифу хаббатан тазину жибала дунья илля ал-хаббату мин ас-садакати." Жер бетинде бир дан болсо, ошол дан бүтүн бардык тоолорду таразан бир жагына коюп, данды экинчи жагына койсо, ошол тоолорду басып кетет деп мен билбеймин дейт. Бирок мен бир данды билемин, ошол дан тоолордун бардыгын таразан бир жагына койгон болсо, данды бир жагына койгон болсо, ошол дан басып кетет. Ал дан садака даны дейт да. Садака маанисинде берилген дан дейт. Абдулазиз айтат: "Саласату мин кунузил джаннати." 3 нерсе бар, ал бейиштин кенинен болот дейт. Биринчиси китманул марад, ооруну жашыруу. Экинчиси китманул садакат, берген садакаңды жашыруу. Үчүнчүсү китманул масаиб, түйшүктөрдү жашыруу. Эми бул жерде ооруну жашыруу дегенден максат, биз оору болобу, түйшүк болобу, буларды жашырбай көрүнгөнгө айта берет деген болсок, жараткандын үстүнөн башка бирөөгө наалыган болот экенбиз, арызданган болот экенбиз да. Жаратканга бул жакпайт экен да. Наалыганда деле, арызданганда деле ал сиз менен бизге жардам бере албайт да. Ооруну берген зат шифаны да өзү берет. Түйшүккө түшүргөн зат түйшүктөн да өзү куткарат. Болгону гана истигфар кылайлык, тооба кылайлык, өз кезегинде өкүмдөрүн аткарып, тыйган тыюуларынан тыйлалы. Аллах субхана таала сиз менен бизге берип да сынап көрөт, сиз менен бизден алып да сынап көрөт. Жакшы нерсени берип көрөт, же жаман нерсени берип көрөт. Бардык жагдайларда биз сыналабыз, сыноодобуз. Табарак сүрөсүндө келет го: "Астазбилла лияблуакум айюкум ахсана амала." Биз силерди ар кандай жагдайда, ар кандай учурда, ар кандай нерселер менен сынайбыз. Кимиңер ошол учурда көркөм, кооз, жакшы амалды жасайт экен деп. Эми ошол учурда дагы Кудай Таалага ыраазылык келдирип, бардыгы Кудайдан деп билип, жок жоготосуңбу, бардыгы Кудайдан, же бир өзүңдүн жакындарыңды жоготосуңбу, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп, мисалы үчүн мусибаттарга Кудайдыкыбыз, баарыбыз Кудайга кайтабыз да, бул дагы бизден мурда кайтты да, биз дагы ушунун аркасынан кайтабыз да деп, тобокел сөзүн айтып, тагдырга тан берип, Аллах Таалага баш ийип багынып отурсак, Аллах субхана таала бул көркөм сабыр кылды деп, сабырдын сообуну Аллах субхана таала эч нерсеге теңеген эмес. Аллах Таала айтат:
Innallaha ma'as sabirin. Жараткан Алла Таала сабырдуулар менен бирге деп айтты. Башка амалдардын бардыгына бейиштен анал даражаны, муну даражаны, андай бейиш, мындай бейиштин эшигинен кирет деп бейиштин түрлөрү менен мисалы үчүн ачык сыйлады да. Бирок сабыр кылгандарга өзүнө тикти. Мен сабырдуулар менен биргемин. Дүйнөдө да, акыретте дагы деди да. Өлгөндө кабырда дагы Алла Таалам сабырдуулар менен бирге болот. Тирилгенде дагы сабырдуулар менен бирге болот да. Алла субхана таала. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Зара менен уруктук чыкса гусул бузулабы? Бул жерде эки маселе бар. Эгерде мисалы жаңы эле үй бүлөңүз менен мамиледе болуп гусул кылып алган болсоңуз, зара кылбастан туруп, андан кийин зараңыз кыстап барып зара кылганыңызда ошол урук суу аралашып, же алдын же кийин мисалы же аралашып чыккан болсо, байкаган болсоңуз, мында кайрадан гусул кыласыз. Даратыңыз да бузулат, гусулуңуз да бузулат да. Эгер андай эмес, жөн эле мындай эле басып жүрүп эле, иштеп жүрүп эле, жыныстык мамилеге тиешеси жок эле зара менен аралашып чыккан болсо, анда сиз гусул кылбайсыз, жөн эле даратыңыз бузулат. Ассаламу алейкум. Сүттү суу менен чайкап койсо болобу? Чайкап койсо болобу? Бул суроодо ар кандай түшүнүк болот. Сууду сүт менен чайкап, яны сүттү суу менен чайкаса болобу деп, орозо учурунда айтып атып, оозундагы сүттүн калдыгыны чайкап коюп, ооз беките турган учур боло элек болгон болсо, түкүрбөстөн жутуп алса, ал сүт суу ичине кетсе эчтеке болбойт. Ассаламу алейкум. Орозодо чач боеп кыркса болобу? Урматтуу жамаат, бул чач боёш, чач кыркыш орозого тиешеси жок. Орозого тиешеси жок. Бул өзүнчө бир өкүм. Мына көп адамдар намаз окубаса деле орозо кармап атпайбы? Көп адамдар мисалы үчүн башка ишти кылбаса деле орозо кармап атпайбы? Демек, орозо бул адамдын жеген ичкенине, мындайча айтканда, азыгына жүктөлгөн, ачкачылыкты моюндата турган ибадат бул. Чач менен чач кыркыш же боёш болгону гана ал өзүнчө бир өкүм болуп келет. Эгерде чачты кына менен боёсо, шариятыбыз ага уруксат берет. Анткени суу өтө турган боёк болгондугу үчүн. Эми азыркы боёктор бар, суу өткөрбөйт, краска. Мына ошол учурда тазалык жүрбөй калышы мүмкүн. Чач кыркса деген сөз эркек кишилерге таандык болгон болсо, бул эч кандай нерсе эмес. Аял кишилерге таандык боло турган болсо, анда белден ылдый кыркса эчтеке болбойт, узунуну. Желкеге жеткирип кыркыш жакшы эмес. Желкенин үстүнөн, моюндан эркектердей кылып, кыска кылып кыркыш, бул бизде аял кишилерге жана коомчулукта дагы өзүбүздүн ата бабалардын үрп адат, каада салтына караганда дагы бул туура келбейт бул аял кишилерге. Аялдын көркүнү бузуп коет. Ассаламу алейкум. Эгерде бир оору себептен кыркса, доктор айтып кырккын десе, табыптын немеси менен, көрсөтмөсү менен, анда уруксат. Ассаламу алейкум. Орозо битирди, үйү жок, күйөөсү жок, аялга берсе болобу? Ооба. Орозо битирди, үйү жок болобу, күйөөсү жок болобу, кыйналып жүргөн, бардыгына берсе боло берет, урматтуу жамаатым. Кош. Умар ибн Хаттаб, Азирет Умар разияллаху анхунун баласы айтат, «Иннал а'мала табахат». Бул жөнүндө айттым окшойт. Абдуллах ибн Умар разияллаху анху айтат, мен дейт кум шекерди садака берүүнү жакшы көрөм деп айткан кезде, неге деп сурады. Эмнеге сен кум шекерди садака бересиң деди. Дегенде мен Кудай Тааланын ушундай аятынан таасир алдым дейт. Астазбилла, Ал-Имран сүрөсүндө келет. Лан таналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун деген аят карима.
бул 3-чү паранын башталышы болуп калат. Силер жараткандын жакшылыгына, алымдар бул жерде жаннат деп да тапсирлешет. Жараткандын жаннатына кире албайсыңар, жете албайсыңар. Өзүңөр жакшы көргөн нерсени жумшамайынча, Кудай Алла ыраазылыгы үчүн бермейинче, коротмоюнча силер жараткандын жакшылыгына, жаннатына кире албайсыңар деп айтат да. Мына ушул аятка караганда карап отурсам мен кум шекерди абдан жакшы көрөт экенмин. Ошол себептен эң жакшы көргөн нерсени Алла жолунда жумшагыла деген мааниси, мен шекерди жеген ичкендердин ичинен эң жакшы көргөнүм кум шекер болгондуктан сахар. Ошону мен садака кылууну жактырдым дейт. Урматтуу жамаат, ушул аятка караганда көңүл буруп кете турган болсок, биз садака десе, зекет десе, эң начарыны, же үшүр десе, мисалы үчүн дыйканчылыктан эң начарыны тамдап туруп, анан кийин беребиз да. Кур'анда айтат, силер эң жакшы көргөн нерсеңерди бергиле дейт, жакшысыны бергиле дейт да. Жакшы даражага ээ болуш үчүн. Ассаламу алейкум. Кадыр түндү белгилери кандай? Урматтуу жамаат, Кудайым буйруса, кадыр түндү да иншалла бул тууралуу абдан кеңири баяндарды айтабыз. Урматтуу жамаат, кадыр түндүн бирден бир белгилери периштелер жерге тынбай түшөт дейт. Аябай жерге батпай, жерге ушундай көп болуп кетет дейт. Саламдарды тынбай алып келет. Анан булар көтөрүлгөндө, эң акыркылары көтөрүлүп атканда ошол күндү жабып калат дейт. Күн кудду баягы булутка окшош тосулуп, периштелердин канатынан жерге тийбей калат. Аба ушундай орточо, салкын, жагымдуу, мейлүү бир жел жүрөт, шамал жүрөт деген бир жакшы аламаттарды эскеришет аалымдарыбыз. Ассаламу алейкум. Орозонун карызын кантип тутса болот? Алейкум ассалам, рахматуллахи баракатуху. Орозонун карызыны сиз канча күн калтырган болсоңуз, айт намазы окугандан кийин кааласаңыз, шыр эле тутуп берсеңиз жакшы. Келечекке ишенич жок. Өлүм качан келет белгисиз. Кээ бир адамдар кышта тутса жакшы болот, оңой болот, жеңил болот дейт. Ырас, ал туура. Убакыт күндүзү тез эле өтүп кетет, кышта кыска убакыт. Бирок кышка жетебизби, жетпей калабызбы? Мындай бир маселе бар. Бизге гайып болгон маселе бар. Ошол себептен колубуздан келишинче ар бир нерсени өз учурунда кылганыбыз жакшы. Орозо бүтөрү менен эле ошол карыздарыбызды күнүнө күн кылып тутуп берип коебуз. 10 күн калтырган болсоңуз, 10 күн тутуп берип коесуз. Ассаламу алейкум. Каза намаздарды кайсыл убакытта окуса болот дейт. Каза намаздарды ошол эч кандай шариатта белгилеген убакыт жок. Макрух убакыттарда деле каза намаздар окула берет. Мисалы, асыр менен шамдын ортосунда нафил намаздар макрух болот го. Ошол учурларда деле каза намазды окуса боло берет. Же багымдат намазды окуп бүткөндөн кийин күн чыкканга чейин нафил намаз макрух болот. Ошол убакытта деле каза намазды окуса боло берет. Намаздын алдында деле, намаздын артында деле каза намаз үчүн эч кандай убакыт белгиленген эмес, урматтуу бир тууганым. Кандай сиз орозо айында себепсиз ооз ачып жиберсе 60 күн орозо кармайбы? Туура. Орозо айында орозо кармап атып оозуну бузуп алган болсо себепсиз эле жеп ичип, же аялы менен күйөөсү менен жакындай койгон болсо, мына ошол учурда сөзсүз орозо бузулат. 60 күн эле эмес, балки ошол күндүн да оордун кошо тутуп берет. 61 күн тутуп берет да. Шарты удаалаш болуш керек. Ортосунан бир күн үзүлүп калбаш керек. Мисалы үчүн 30 күн, 40 күн кармап туруп, анан 1-2 күн дам алайын, же болсо ана 1-2 күндөн тутуп беремин деп 1 күн, 2 күн өткөрүп жиберип, анан кийин кайра калган 20 күн тута турган болсоңуз, анда кайрадан башынан баштап тутуп бересиз. Шарты удаалаш болуш керек. Эгер 60 күн орозосун кармап бере албасаңыз, анда 60 мискинди жардыны тойгузушка туура келип калат, урматтуу жамаат. Ассаламу алейкум. Орозо качан бүтөт? Орозо Кудайым буйруса, мына муфтияттан тараптан белгиленген календардын немесинде ошол 21 акыркы күн деп белгиленген. Мына ошондо иншалла бүтөт.
Ага чейин буйруса дагы да теле берүүдөн, радио уктуруулардан дагы иншалла кабарларды угасыз иншалла буйруса. Урматтуу жамаат, мен дагы ушул акыркы сөздү айтып иншалла жыйынтыктайын. Ибрахим ан-Нахаи бул киши имам Абу Ханифанын устазы болот. Ушул киши айтат: мен Кудай жолуна берип аткан нерселеримдин кичине бир айыбы болуп калса, мени ошол нерсе кубандырбайт дейт. Мени кайра өкүндүрүп чөктүрөт дейт. Аллах үчүн мен айыпсыз эң жакшысын, эң мыктысын беришим керек деп имам Ибрахим ан-Нахаи Абу Ханифа рахматуллахтын устазы мына ошондой жакшы сөздү айткан. Урматтуу бир тууганым, Кудайым буйруса, мынакей орозонун акырында турабыз. Зекетиңиздерди, үшүрүңүздөрдү, фитир садакаңыздарды сөзсүз бериңиздер. Фитир садака негизи айт күнү эрте таңда багымдаттан баштап айт намаз окулганга чейин важип болуп жүктөлөт. Айт намаздан кийин берсеңиз, айт намаздан мурда бергендей болбойсуз. Мына ошол себептен айт намазга чейин берип калыңыздар иншалла. Баарыңыздарга ушул Рамазан айында көптөгөн жакшы дуа тилектерди каалайбыз. Аллах субхана ва таала жалпыбызды жараткан Аллах таалам ушул орозонун берекети менен, шарапаты менен жакшылыкка жалгап, эл жерибизге тынчтык, токчулук, молчулук, береке, бейпилдик берген болсун. Бири-бирибизге болгон ынтымагыбызды, достугубузду Кудай таалам күндөн күнгө күчөйткөн болсун. Жетекчилерибизди жараткан Аллах субхана ва таала өзү сүйгөн, өзү жакшы көргөн, жана жаратканды жакшы көргөн, жаратканды сүйгөн, жараткандын сүйүүсү менен элин жерин сүйгөн, жана элине жерине күйгөн жакшы жетекчилерден болушлукту Аллахым жалпыбызга насип этсин. Жана ушундай тынбай кызмат кылып аткан аалымдарыбызды Аллах субхана ва таала эки дүйнө бакыт таалайлуу кылып, эки дүйнө тилдерин да, дилдерин да адашуудан өзү асыраган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.